Duruşun kesinlikle. Ya. Berinden başladı. Rahatsızlık kartlardı. Ok koyacağım birinci tekstin. Sarıbulun ayılaymağın ayıl hükümeti. Rahatsızlık kart. Sarıbulun ayılaymağın sotsialдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы жана Кара Суу айылында кичи футбол аянтчасынын жана эс алуучу жайдын курулуш иштерин сапаттуу бүткөргөндүгү үчүн Кубат жоопкерчилиги чектелген коомдун директору Болотов Чыңгыз Нурланбековичке Sarıbulun айыл өкмөтүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Өкмөт Олжутаев. 95 yıl kayalarlık bana. O şunu bitirmeyeli. Şey değilim ben de spor plaşatkanda şunu bitirdim. Malades. Урматтуу эл журтубуз мен аса белгилеп айтып кетишим керек. Убакыттан пайдаланып туруп. Ушул Чыңгыз деген балабыз футболдук площадканы дагы, ушул жерде дагы ушул балабыз тендерден кирип ушул утту. Бирок мен бул утуп аткандан кийин ультиматумду койдум. Ушул көчөбүзгө жардамдырууну коюп бересиң деп. Мына сиздер көрүп турган ушул жаңы ачылган көчө ушул келген. Сиздер басып келген жол жаңы жол. Мурт агороттор болчу. Элдердин баары ушул жерге парк курулат деп беришти жерлерин. Элге да ыраазычылык билдирем. Кайра ушул көчөнү жардамдырып берген Чыңгызга сметадан сырткаркы жумуш бул. Дагы айтканда жиби столба менен төлүктү кылып туруп жардамдырып заманбап кылып туруп берди. Рахмат Чыңгыз, сен менен дагы иштешүүгө мен даярмын. Кийинки ыраазычылыкка Sarıbulun айыл аймагынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы жана Кара Суу айылында ФАПтын курулуш иштерин сапаттуу бүткөргөндүгү үчүн Алтын Өрөөн айыл чарба кооперативинин директору Абдыжапаров Акылбек Калыбековичке Sarıbulun айыл өкмөтүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Акылбек аке жөнүндө дагы бир аз айтып кетишим керек. Кампанын үстүн жаап атканда сиз эмне кылып бересиз дедим. Мен ушул айылга келип тендерме иштегендерге бүт баарына ультиматум коюп келем, сөздүн ачыгы. Жашыруун эмес бул. Эмне кылып бересиз десем өзү даярданып тур, мен бир дарбазаңды койдуруп берейин ошол кампага деп калды. Жок, мен бул биринчи суранычым болсун. 2 дарбаза коюп бересиз деп, ички кампанындагы дарбазасын сырткысындагы жазат берди. Андан сырткары бул ФАПтын курулушунда бир дагы тендерчи кирбей коюп, этегинде сүйлөшүп алдын ала өтүндүм. Сиз кирип бериңиз, арзан болуп атат. Өздүк салымдары бар, биздин моюнубузда коюлган. Сиз айрымдарын жазап бериңиз, биз колубуздан келгенин жазап берели деп. Дагы айтканда мени өздүк салымдан дагы сууруп чыгып жардамын көрсөттү. Бул үчүн мен ыраазычылыкты сиздердин алдыңыздарда айтууну чечтим. Рахмат сизге Акылбек аке. Сиз менен да иштешүүгө даярмын. Кийинки ыраазычылыкка Sarıbulun айыл аймагынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы жана Кара Суу айылында мал дарылооч жайдын курулуш иштерин сапаттуу бүткөргөндүгү үчүн Гранд Профи КЖ жоопкерчилиги чектелген коомдун директору Рыспек Бактияр Рысбековичке Sarıbulun айыл өкмөтүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Келдиңби? Ушундай эле ыраазычылыкка Кара Суу айылында эс алуучу жайдын курулушуна кошкон салымы үчүн Кара Суу айылынын тургуну Намазалиев Уланбек Мырзабековичке Sarıbulun айыл өкмөтүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Мен ушул жерден токтолуп айтышым керек. Бул Намазалиев Уланбек деген байкебиз мен ушул жерге 17-жылы тууну сайып баштаганда эле биринчилерден болуп агороттун башынан жол берген. Кийин биз ушул паркыбыздын жери азыраак болуп атат. Машина токтоочу жай бериңиз деп, мына азыр бүгүнкү күндө сиздер машинаңыздар токтоп турган жайды мамлекеттик муниципалдык менчикке өткөрүп берди. Ошондуктан биз ыраазычылык кат берип жатабыз. Кара Суу айылында кичи футбол аянтчасынын курулушуна кошкон салымы үчүн Кара Суу айылынын тургуну Ашырбек уулу Алтынбекке. Ya. Cevap verdiğiniz.
жана могу тетиги жери Алтынбектин намына чыгарып калды да чечим. Анан тиги парк менен алмашып алат эме менен, барак менен. Оған тұр. Бұл бала жөнінде дағы тоқталып айтып кетішім керек. Себебі футболдық площадканы құруда біздің айыл өкмөтүбүздүн муниципалдык жери жоқ болчу. Анан 8 соты барак түйүндөгү үйлөр бар эле, 6 квартира. Анан ошол 6 квартираны ээлер менен сүйлөшүп, аларды чыгарып, 8 соты жерге футбольный площадка батпайт экен. Ал жерди айыр баштап, ушул Бабахандын бүт тууган агасы бар. Ашырбек уулу Алтынбек деген. Ал шаарда турат, бүгүнкү күндө иштеп. Андан суранып, бир элиң үчүн жакшылык кыл, бир ошол жерди алмашалы деп, анан биз өзүбүздүн муниципалитетке тиешелүү 8 сотыйга кошуп, жалпы 16 соты жерге футболдук площадка курулду. Чынын айтканда, эгерде бизде жер болбогондо футболдук площадка курулбайт болчу. Биз жаштардын атынан менен алкыш айтат элем. Чынын айтканда, биз каяка курат элек, маселе болчу да чоң. Чоң рахмат. Мындан ары да ушундай салымдарды кошуп жүрүшүңүздөргө мен тилектешмин. Кара суу айылында таза суунун курулушуна кошкон салымы үчүн Нурдан Эсенбай жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Мамытбеков Эсенбай Климамбетовичке Сарбулуң айыл өкмөтүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Кара суу айылында таза суунун курулушуна кошкон салым үчүн Кара суу айылынын тургуну Турдалиев Эсенкул Кемелбековичке Сарбулуң айыл өкмөтүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Бригадир. Кумарбайга марш жазатпы? Ушул таза сууну мына жана башында барганда уктуңуздар, кандай гана түйшүктөр болду, кыйынчылыктар болду. Ошол кыйынчылыктарды ар дайым биздин жаныбызда жүрүп, ушул Турдалиев Эсенкул агабыз жаныбызда жүрдү дайымачы. Чынын айтканда, бул элдик жумуш менен тартылды. 42 киши буудатып аркылуу ун майга иштеп жардам беришти. Бригадалык топту жетектеп берди. Бүгүнкү күндө азыр ушу Эсенбай экенин жанында чоң эле жардамчы 10 кол ушу киши болуп атат. Анан сууда деген проблема болуп турат экен. Бирде нагрузка күчтүү болгондуктан давление күчтүү болгон. Дөңгөл немелер жарылат, шлангылары. Анан ошонун баары бүгүнкү күндө ушинтип иштеп берип атышат. Күнү түнү жол жана казылган жердин астын биринчи слоюн тазалаш керек экен, жумшактап. Ошонун баары тең ушул кишилер өздөрү жасап жүрдү. Эсенбай эке кандай кыйынчылык, мен ачуу сөздөрдү элдин арасынан угуп атсам, ушул киши менден да катуу угуп атты. Мына кыйынчылык менен болду, жөн эле бүтө калган жок жумуштун баары. Ушул кишилер ачуу сөздүн баарына чыдап атты. Мына эсенжесте ортодон бир жолу мага интип кайрылып калды. Маркс мен иштебейм болду. Түшүнбөйт экен. Эми 2-3 киши арабыздан чыгат десте. Жардам бериңиз. Бул оор жумуш үчүн сиз эртең ыраазычылык катып аласыз деп. Мына мен өтүндүм чын айтканда. Оңой жумуш жок экен чын айтканда. Колдоп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ар дайым сиздер менен иштешүүгө даярбыз. Кара суу айылында кичи футбол аянтчасынын курулушуна салым кошкондугу үчүн Кара суу айылынын 1991 жылы туулган мырзаларына Сарбулуң айыл өкмөтүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. 91 жылкы балдардан барбы? Бала болсо чыгып койсо. Азарга мен ушул жерден ыраазычылык билдире кетейин.
фаптын курулушунда дагы бул жумушту баштоодо өтө оор маселе болгон. Ошол кезде мен алдын ала Кара Суунун жаштары менен сүйлөшкөндө, Эрназар, ушуну кура алабызбы? Мен келишимге кол кое берейинби дегенде, ушул бала биринчилерден болуп колдоп берди. Анча-мынча жумуштарын жардам иретинде жасап беришти. Футболдук площадканын курулушунда газондун өзүнүн жаткыруу эрежелери бар экен. Ошол эрежелерди бүт сантиметр бийиктигинен бери, кумдун чачуунун эрежелеринен бери бүт көзөмөлдөп турушту. Мисалы, ошол жерде каталка менен таптоону мен мисалы башыман өткөн эмес, билбейт элем. Ушул балдар кеңеш беришип, таптатыш керек деп чырдап атып таптатышты. Мынакей ушул сыяктуу кеңешчи жагынан, кол күч жагынан, уюшкандыкта колдоо жагынан эң чоң салымды 91-жылкы балдар жасап беришти. Чоң рахмат балдар силерге. Биз ыраазычылык каттардан кийин дипломдорубуз бар.